Кудай таала ушундай сыноо берип коюптур. Ошого сынбай төрөлгөнүмө өкүнбөй жашайм. Үй бүлөдө 2 бир тукаммын. Кол түстөлөт, бирок манжаларың, пальчиктериң иштебей калат. Азыр 4 манжа бар. 4 манжанын 3-өсү иштебейт. Бир эле манжа иштейт. Баарын өздөштүрүп, жазганды үйрөнүп, окуганды үйрөнүп, мобилографияга кызыгам, видео тартып, монтаждаганга. Балким ушул видео рекке кетсе, до конца тартып кетейин анда. Кичинекей кезимен баштап тайнем өстүргөм эне. Университеттен эле контрагыма жеңилдик түзүп беришти директорлор. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта мен Апазова Диана болмокчумун. Ал эми бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө эмоцияга бай жана ошондой эле ар бир адамдын алдыда койгон максаттарына балким мотивация берип калуучу эфир болушу мүмкүн. Андыктан бул эфирди соңуна чейин көрүүңүздөрдү сунуштайбыз. Себеби биздин башыбызга кандайдыр бир кичинекей эле кыйынчылык келгенде биз баарына кол шилтеп таштап салгыбыз келет. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз эки колунун өзгөчөлүгүнө карабай ар дайым өзүнүн эмгеги менен баар нерсени жасап, жада калса алты саны аман адамдарга караганда көп нерсени жасаганды билген Уларбек мырза. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык. Уларбек мырза, келиңиз дегенде эле сиз өзүңүздү көрүүчүлөргө толугураак кененирээк тааныштырып өтсөңүз. Менин аты жөнүм Токтобеков Уларбек. Нарын районуна караштуу Дөбөл айылында туулгам. Азыр 17 жаштамын. Ошол. Баарына кызык болгон суроодон баштайлы. Анда эмесе ушул өзгөчөлүгүңүз төрөлгөндө эле ушундай болуп тубаса төрөлдүңүзбү, же болбосо кийин кандайдыр бир жашоодо кырсыктануулам, кырсыктап ушул акыбалга туш болуп калдыңызбы? Төрөлгөндө эле ушундай төрөлгөм. Кудай таала ушундай сыноо берип коюптур. Ошого сынбай төрөлгөнүмө өкүнбөй жашайм. Өкүнбөйсүз, жашоону сүйүп жашайсыз демек. Бул нерсени сиз качан аңдап түшүндүңүз? Мисалы кичинекейинде эч ким өзгөчө экенин байкабайт. Балким ата энеси аларга жакшы мотивация, жакшы жардам берет да. Ал сиз качан байкадыңыз? Качан өзүңүздү өзгөчө сезип баштадыңыз? Өзүм кичине чоңоюп калган кезде 14-15 жашымда кичине өзүмдү сезип, башкалардан өзгөчө экенимди сезип, анан ошентип эметип кеткем. Ага чейин сезчү эмессиз, Кичинекей болуп, билчү эмес да. Үйдөгү жумуштарды кылганда, өзүңүздүн бетиңизди жууганда жөнөкөй эле алсак, ким жардам берчү ага чейин? Ага чейин төрөлгөндө эле мен тайнем өстүрүп чоңойткон. Баардыгын ошол үйрөтүп, андан кийин кичинекей кезимден баштап эле ошол үйрөтүп, ошентип өзүм эметип кеткем, үйрөнүп кеткем. Канча жаштан баштап өз алдынча кыймылдап, өз алдынча баардык жумушту жасап баштадыңыз? 1-классыман баштап эле баарын өздөштүрүп, жазганды үйрөнүп, окуганды үйрөнүп. Ушул демек сиз мектепке барып, кадимгидей эле окуучулар менен аралашып окугансыз, Ооба. Билим алууда кандай кыйынчылыктар болду? Жазууда, окууну үйрөнүүдө, ошолор тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Билим алууда эч кандай эле мындай кыйналган жокмун. Бат эле үйрөнүп, мындай өзүм дагы аракетчилмин. Бир нерсени үйрөнүп, бат кабыл алып, окуп, ушундайга жакынмын өзүм. Балалыкта ошол достор менен чогуу ойногондо сизди бөлүп жарып, ушундай учурлар болгонбу? Кандай кыйынчылыктар болду? Жок, бала кезде балдар мага жардам берип, мен менен чогуу ойноп, ушинтип поддержка тээп жанымда жүрүшчү балдар. Жакын досторуңуз барбы азыр? Ооба, жакын досторум, классташтарым. Баардык классташтарыңыз сиз менен жакшы мамиледе, кадимкидей эле мамиле кылышат, Ооба. Ал эми сизди ушул аяп, өзгөчө мамиле кылгандарга кандай карайсыз? Мага андай мамиле кылбагыла деп айтасызбы, же кандай? Эми андай мамиле кылса жакшы эле болот негизичи. Кээ бир жерлерден айтам, мындай аябай жардам бербегендерге мен өзүм эле кылам. Анча эле жардам бербей коюңуздар деп. Ал эми үй бүлөдө канча бир туугансыз? Барына чексиз. Барына чексиз. Үй бүлөдө 2 бир тукаммын. Мен анан эжем экөөбүз эле. Ар бир эле бир туугандар үй бүлөдө болот го дейм, уруш талаш. Ушу бир туугандың сизге атаңдашып, бул жумушту сен жаса, муну мен жасайм, же болбосо бири-бириңерге атаңдашып, мушташып, урушуп кеткен учурлар болобу? Жок, андай болбойт. Ынтымактуу эле.
Ал эми жакында байкасак, сиз өзүңүздүн блогуңузду жаңы эле алып чыгып баштадыңыз. Эмнеден улам ушул блог ачып баштадыңыз? Элдер кандай комментарийлерди жазып жатышат? Биринчи мындай мурунтан эле ойлончумун. Киргизсемби, киргизбей эле койсомбу деп, анан бир киргизип көрөйүн деп бир видеону киргиздим. Киргизсем ал 1000 просмотр алып калды да. Жакшы просмотр кетпей калгандан экинчи видеону киргизип көрөй, балким ушул видео рекке кетсе до конца тартып кетейин, анда дагы просмотр албай калса тартпай эле коеюн деп экинчи видеону киргизгем. Экинчи видеону киргизсем 100 000 просмотр алып, көптөгөн элдер лайк басып, жакшы сөздөрүн жазып комментарийге. Ошондон улам до конца тартып кеттим. Элдерден мындай поддержка тепти, эч ким хейт жазган жок. Ушундай ошентип до конца тартып кеттим. Азыркы учурда сиздин блогуңузду байкасам, сиз тамактануууда чөп чапкынга чейин баардык жумуштарды кылат экенсиз. Ооба. Ошол жумуштарды кантип кыласыз? Мисалы, кандай тамактарды жасаганды билесиз? Көбүнчө эле картошка курганды билем, жумуртка курганды билем, көп эле. Айында Күнүмдүк жашоодогу тамактарыңызды өзүңүз эле өзүм эле жасайсыз. жасап. Анан гитара ойногонуңузду байкап калдым. Кантип үйрөндүңүз аны? Кандай чыгармаларды билесиз? Балким ырдайсыз? Гитара черткенди мындай эле билбейм, мындай эле кармап эле мындай. Анча эле билбейм да, вообще элечи. Мындай эле кармап ойноп койгом да. Аны ырдайсызбы өзүңүз? Жок, ырдабайм деле. Музыкага кандай кызыгууңуз болуп калды? Эмнеден улам гитара үйрөнүп калдыңыз? Музыкага кичинекей кезимден эле кызыгып, угуп турам. Музыка окуганда жагат. Жакшы. Сизге ушул кыйынчылык жаратпайбы? Талаада чалгы деп коет го. Ошол менен чөп чабып, айры менен чөп чогултуп, пресстеп жүргөнүңүздү байкадым да. Ошол нерселер сизге канчалык оор? Жеңил эле жумуштай сезилип калганбы? Жеңил эле жумуштай сезилип калган. Кичинекей кезден эле мындай үйдөгү жумуштарды кыла берип, айрыны кармап, чалгыны кармап жүргөн эле. Жеңил эле болуп калды азыр. Ал жумуштарды кылгангачы. Демек, кыйналбайсыз, Жок, кыйналбайм деле. Ушул блогуңузда күнүмдүк жашооңузду көрсөтүп эле сиз элдерден жакшы сөздөрдү, жакшы аудиторияны чогултуп атасыз да. Анан ар бир адам блогун баштаганда кандайдыр бир блогерлер менен, актер, актрисалар менен өзү коллаборация кылып видеолор тартып баштайт го. Сизге сунуштар түшүп атабы, же болбосо сиз өзүңүз ким менен тарткыңыз келет? Азырынча андай блогерлер жас элек. Өзүңүз ким менен тарткыңыз келет? Кандай идеяларыңыз бар алдыда? Кандай блог алып барсам дейсиз? Ойлонбоп турдум деле. Андай блогерлер менен эметкенди. Эгер Өзүм эле сизге- тарткан жагат да, өзүмдүкүн элечи. Эгер сизге сунуш түшсө, тартасызбы? Ооба, тартам. Сунуш түшсө блогерлерден чогуу түшөлү десе макул болуп тарта берем. Жакшы. Элдер азыр сизди көчөдө жүргөнүздө таанып, сүрөткө түшүп алалы деген учурлар болуп атабы? Жок, азыр боло элекен. Азыр анчалык таанымалдыкка жете элексиз, Жете элекмин. Эгерде ушулар жолугуп, сүрөткө түшүп алалы, же болбосо жүр сага чай алып берейин десе, кандай көз карашта карайсыз аларга? Сүрөткө түшүп кое бересизби же жок деп кетип каласызбы? Сүрөткө түшүп кое берем. Жөнөкөй эле жүргөн жакшы негизи. Ал эми блогуңузда алдыда кандай пландар бар? Кандай темада блог алып барсам дейсиз? Ушундай кылып эле күнүмдүк жашоомду тартып, ушинтип эле алып бара берсем, анан дагы идеялар түштө тарта берем. Анан анча эле ойлоно элекмин азыр. Азыр сиз ушу блог алып баргандан башка эмне менен алектенесиз? Блог алып баргандан башка өзүм сүрөт тартканды жакшы көрөм. Сүрөт тартып коюп турам. Хоббим ошол. Жада калса сүрөттү тартып койсо, кандай сүрөттөрдү тартасыз? Пейзаж, же болбосо атайын натюрморт деп атайын бөлүктөргө бөлүнөт го бул сүрөт тармагында. Кандай сүрөттөр тарткан жагат сизге? Жаратылышты, пейзаж тартам. Пейзаж тартасыз, көбүнчөсү. Кайсы жактан илхам келет сизге? Эмнеден мотивация аласыз? Мындай эле зейригип калган кезде бирдемени элестетип алып, кагаз, карандаш алып чыгып тарта берем. Ошондой жагат. Жакшы. Анан сиздин жада калса машиналарды оңдогонуңузду байкап калдык да. Аларды кантип үйрөнгөнсүз? Кичинекей туруп, жаш эле болуп, 17 жаштасыз, музыканы дагы, сүрөттү дагы, баардык нерсени билет экенсиз да. Машина оңдогонду кантип үйрөнүп калдыңыз? Машина оңдогонду мындай эле көп элдерден кичинеден эле билебиз азыр. Толук деле оңдогонду билбейбиз. Азыр мобилографияга кызыгам, видео тартып монтаждаганга.
Азыркы учурда сиз мектепти аяктадыңыз, э? ооба Жогорку окуу жайга тапшырайын деген пландарыңыз барбы? ооба уже тапшыргам финансы жагына. Кайсыл жакка тапшырдыңыз? Азыркы учурда окуп жатасызбы же быйыл 1-курска барасызбы? Быйыл окуп баштайм. Мгм. Аты университетке тапшыргам. Эл аралык инновационалык университети деген ушундай экен. Атын эле толук эметип калдым, унутуп калдым. Жакшы. Ал эми ушул мамлекет тарабынан атайын өзгөчө инсандар үчүн же болбосо университетте атайын жакшы бир каралган жардамдар барбы? Университетте мага контрактка жеңилдик болду. Ошондой эле болду. Университеттен эле контрагыма жеңилдик түзүп беришти директорлор. Ошол. Учурда сиз азыр Бишкек шаарында эле жашайсыз, э? Ооба, эме мурдун нарында жашачумун. Быйыл окууга тапшырып, уже биякта жашап Бул жака баштадым. көчүп келдиңиз, э? Эми сиздин ата энеңиз тууралуу сурагым келип жатат да. Сиз тайнемдин колунда өстүм дедиңиз. Өзүңүздүн ата энеңиз кайда, эмне жумуш жашашат? Ата энем, атам 2010-жылы каза болуп калган. Мамам, эжем үчөөбүз эле жашайбыз азыр. Кичинекей кезимен баштап тайнем өстүргөм эне. Андан кийин мамам келди. Ошо мамамдын колунда өстүм. Андан кийин эле. Жакшы. Ал эми айтсаңыз, мектеп учурунда ар бир эле адамдын өзүнүн балалык сезими болот эмеспи? Сизде ошондой болдубу? Сезимдериңизди ачык айта аласызбы негизи адамдарга? Жок, сезимдеримди ачык айта албайм. Ачыла бербейм да. Көп ачылбайсыз, э? Ар бир адамдын, ар бир эле мырзалардын деп айтсак, жаңылышпайм, э? Үй бүлө куруп, бир түтүн булатсам деген максаттар болот да. Сизде деле ошондой кыялдарыңыз барбы? Ооба, бар. Кийинчерээк үйлөнөм. Өзүмө жаккан кыз болсо. Кандай кызды элестетесиз? Келбети, мүнөзү, сыпаты кандай болуш керек? Келбети, сулуу, ыймандуу, мени сыйлаган, ата энемди сыйлаган жакшы кыздар болсо эле боло берет. Буга чейин өзүңүздө ошондой мамиле куруп көрүү болду беле? Жок, кандай болгон эмес. Буга чейин боло элек, э? Сүйлөшүп деле көргөн эмесмин. Жакшы. Анда эмесе алдыда сиз өзүңүздүн жан шеригиңизди табасыз деген үмүттөмүн, сөзсүз түрдө. Бул колуңузду негизинен операция жолу менен же болбосо протез жолу менен узартса болобу? Медицинада ошондой жолдор барбы? Медицинада негизи кичинекей кезимде больницага барганда кол түзөлөт, бирок манжаларың, пальчиктериң иштебей калат. Ага гарантия бере албайсыз, иштеп да калышы мүмкүн, иштебей да калышы мүмкүн деген. Ошондон кийин бара элекмин. Же азыр жашым жетип деле калды, же барып өзүм эметсем болот, көрүнсөм. Демек кичинекей кезинде болбойт деп койгон, э? Азыр жашыңыз жетти деп атпайсызбы? Өзүм уже кичинекей кезде эметет да, айтканда. Ал мен кичинекей болуп калгам да. Үйдөгүлөр чоңойгондо өзү эле чечим чыгарып, өзү эле эметсин, биз эметпей эле коелу деген да. Сизде канча манжаңыз бар? Азыр 4 манжа бар. 4 манжанын 3-өсү иштебейт, бир эле манжа иштейт. Ушул манжа менен эле көп нерсени кылып. Колуңуздун узундугу негизи канча сантиметрге жетет? Колумдун узундугу билбейт экенмин. Аны ченеп деле көрбөпмүн. Демек манжаларыңыз иштебейт. Ал манжаларды иштетсе болобу кайрадан? Кайрадан муну кичинекей кезде массаж кылып иштетсе болмок экен. Аны билбеппиз биз. Азыр эми кеч болуп калды. Алдыда өзүңүз кандай пландарды коюп жатасыз? Балким докторлорго көрүнүп, кандайдыр бир жолдор менен жакшыртууга пландарыңыз барбы? Ооба, больницага барып көрүнүп, анан колум эметсе, толук гарантия беришсе, иштеп кетет, баардыгы соңуп кетсе, эметмекмин, жасатмакмын. Азыркы учурда бул колдонуңуз менен кадимки эле адамдардай күнүмдүк турмушуңузда кеңири эле иштетип жүрө бересизби? Эч кандай кыйынчылык жаралбайбы? Негизи кичине жаратат. Оор нерселерди көтөрө албай калам. Бирдемелерди кармаганда кичине эме болуп калат, ыңгайсыз болуп калат. А так баары жакшы эле. Жакшы. Ал эми сиз мурда Нарында жашап, Нарында блок тартышыңыз, айылдык жашоо, бир күндүк жашоо. Ал эми азыр Бишкекке келдиңиз, мүмкүнчүлүк көп, башкача контент тартканы ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар да.
Кандай пландарды коюп жатасыз алдыда? Блог тартканы? тартканы азырынча андай план деле эмет ойлоп таап көрө элекмин. Күнүмдүк жашооңузду эле киргизип турасыз азырынча? Анан кийинирээк идея келип баштаса киргизип баштайм өзүм жакшы кылып тартып. СММ боюнча кызыгам, өзүм көп видеолор жасаганды жакшы көрөм деп калдыңызбы? Кандайдыр бир курска барасызбы? Жок, андайга барбайм. Андай эле өзүм эле үйрөнүп. Өзүңүз эле баардык видеолорду өзүңүз даярдайсыз, өзүңүз монтаждайсыз, Ооба. Сизге ушундай мага СММ болуп бер, менин Instagram баракчамды карап бер деп сунуштар түшсө, сиз аларды проект кылып аласызбы? Жок, ала албай калам го. Мобилографияны жакшы толук биле элекмин мен. Жакшы үйрөнүп алгандан кийин анан алып баштасам болот да. Азыр болбой калат. Алдыда кандай пландарыңыз бар негизи? Алдыда окуу жайды жакшы окуп бүтүрүп, ошентип жакшы жумушка кирип алып иштеп, ата энемди багып, ушинтип өзүм камсыздасам деген пландар бар. Демек, ата энеңиздин ар дайым керегине жараган, аларды камсыздаган, үй бүлөнү баккан ар бир эле мырзанын тилеги сизде да бар, Ушул сизге ата энеңиз кичинекейиңизде аяп өзгөчө мамиле кылганбы негизи? Ооба, өзгөчө мамиле кылган. Кылчу жерден, анан кээ бир жерлерден бир нерселерди урушуп эметкен, ага өкүнбөйм. Ошого наоборот рахмат айтам. Бирдемелерди ошо урушуп үйрөткөнүнө. Демек, азыр сизге урушуп үйрөткөнүнө эч качан өкүнбөйсүз, Өкүнбөйм, уже өзүм эле пайдасы тийип, өзүм эле үйрөнүп эметип атам да. Көнүп алдым. Жакшы. Уларбек мырза, сизге биздин студиябызга келип бергениңизге чоң рахмат. Ушундай сонун маек куруп, өзүңүздүн жашооңуз менен, алдыдагы пландарыңыз менен бөлүшүп кеткениңизге рахмат. Сизге алдыдагы ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолугуңуз чоң болсун, колуңуз өзүңүз каалагандай иштеп, манжаларыңыз баары иштеп кетсин деп сизге каалоо тилек айтабыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз эмоцияларга бай жана ошондой эле ар бир аракет кылбаган адамдын жашоосуна бир кандайдыр бир өзүнүн таасирин тийгизди деген ойдобуз. Сиздер эч качан башыңыздарга сыноо келсе, артка кайтпаңыздар, жашоону сүйүңүздөр жана алдыга койгон максаттарыңыздарга сөзсүз түрдө жетиңиздер. Ал эми биз Уларбек мырзадан сөзсүз түрдө үлгү алабыз, себеби мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы өзү аракет кылып, тынбай алдыга койгон максаттары үчүн күрөшүп келет. Биз сиздер менен коштошпойбуз, кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө деп калабыз.